Азамат Абдыжапаров Бишкек шаарындагы номер 46 мектептин 9 классына аяктап, өзү кызыккан устачылыкты үйрөнүү боюнча билим алып жаткан учуру. Устачылык бүгүнкү күндөгү замандын талабындагы бирден бир кесиптердин бири. Келечекте билим алып, өзгө себеби менен мыкты эмеректерди жасайм деген изги тилеги бар. Азыр болсо мебелдерди кураштырып, древесиналарды өтөбүз азыр. Өсөң оңой эле экен. Мебел жасаган мурдатан бери эле ошону тапшырайын деп аткам. 9-дан кийин алып келип билип окуудан чыгып ушака тапшыргам. Келечекте жакшы мастерлердин биринен болоюн деп, өзүм ишкана ачайын деген ниетим бар. Атадан балага өткөн устачылык өнөр байыртадан бери келе жатат. Анда усталар чебер кол менен кылдат жасашат. Ал үчүн шык жана калуу керек. Мына ушундай келечек мундарга багыт берип, жыгачтын сырын үйрөткөн Борбордагы номер 5 кесипчилик окуу жайында балдар устачылык өнөргө багыт алып келет. Алар үчүн алгач отурушту кантип жазууну үйрөтүшөт. Азыркы группам биринчи курс, жаңыдан биринчи сабагын өткөрүп атабыз. Инструменттер менен таанышып, изделиялардын кандай чыгарып атканын тааныштырып атабыз. Бардыгы балдар 9 класстан бүтүп келишкен. Өңгөчөсү быйыл мурда 3 жыл эле, азыр 2 жыл эле окуп калышты. Экинчи курста уже жарым айга кетишет практикага. И уже биринчи курстан аягынан баштап акча табыла баштайт да. Изделиясы, оплатасы сдельный болот. Кылган эмесине жараша акчасын төлөп берет предприятиелер, мекемелер, жанагы цехтер. Биздин Кыргызстанда цехтер көп эле өздөрү ачып алып мебель чыгарышат. Өзүнчө баштайт, муну өзүнчө. Бул бир эме болот, бир деталь, бул экинчи деталь болот. Муну чогултканда көрдүңүзбү? Эметесиңер. Коесуңдар, анан кийин чогултуу баштайсың. Мунун биягына Таштанбек Эсенбеков жыгач уста чебери. Ал бул өнөрдө 50 жылдан ашык эмгектенип келет. Ал өз билген тажрыйбасын келечек жаштарга үйрөтүү менен алек. Анткени ар бир бала колуна бал камык алып, жыгачтан керектүү буюмдарды өздөрү жасап үйрөнүшөт. Ошо биздин балдар уже биринчи курстан баштап уже үйрөнө баштайт. Ошо мебелди анан кийин чыгара баштаганда. Мына азыр жыгач менен биринчи жарым жылдык жыгач менен иштейт. Ар бир үйдө мебель бар, аны оңдош керек, эметиш керек. Өзү билсе, колунан келсе, өзүнө сатып алат, сата албай өзү кылып алат. Биздин окуучу балдар көбүнчө бүтүп алып туруп, цехтер ачып атат, өзүнчө жекеме, кичинекей жекемелерди ачып атат. Анан өздөрүн өзү багып кеткенге шарт түзүп берип атабыз да. Муну өзүнчө баштайт, муну өзүнчө. Бул бир эме болот, бир деталь, бул экинчи деталь болот. Муну чогултканда көрдүңүзбү? Эметесиңер. Бүгүнкү күндө устачылыкка кызыккан балдар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Учурдун талабына ылайык заманбап аспаптар, шаймандар менен жабдылган. Жана ошондой эле азыркы көрүп жаткан эмеректер алтын колдуу усталардын эмгегинен жаралат. Балдарга туура багыт берип, аларга улуу өнөрдү үйрөтүп жаткан окуу жайдын арышы кенен болсун. Jamendo.com